Тамчылатып суарма боюнча материал даярдап атабыз. Тамчылатып суарма системасын толук ушул жерден алып кетсе болобу же тешиктери бар, ал жерден бир нерселер тыгылып калышы мүмкүн да. Помидор бадыраңдарга кетет. Бул капельный лента деп коет да. Биздин көрүүчүлөргө эң негизгиси баасы керек. 40-основнойдон кеткенден кийин бул турба келип коюлат. Бул мüşөктөрдүн акчасын төлөп алып коюшкан. 2,5 метр, 3 метрден болот да бир алганда. Диаметри чоңойгон сайын баасы да чоңое берет. Сиз ошондо өзүңүз да колдонуп атасызбы? Кургап кеткен учурда өсө баягы программасын киргизип коет, өсө же чачат, сугарып коет. Онуку 20 диаметр болот. Ушул менен тешип алгандан кийин основной кран кетет. 3 давление менен ичинде сеткалар менен ойнойт дагы. Суу майда жамгырдай болуп тешпей пик деп быркылдап чыгат. Кенде ал сууну аябай чоң кылып агыс ийбейт же кургак кылып салбайт. Бул бирдей калып да суунун болуп майдаланып турат. 1 гектар жериме клубникама канча сом кетет деген бир суроо көп экен да ушундай актуальный. Ооба. Ушу тамчылатып суарма боюнча насостордун производствосун, анан бааларын айтып кетесиңерби? Мисалы канча сотка, канча немеге кандай кылып өстүрөбүз, кайсы мисалы бак тиккенбиз же клубника тиккенбиз эсептеп да бере алабыз. Саламатсыңарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу дыйкандар. AgriLife KG YouTube каналына бүгүн биз тамчылатып суарма боюнча материал даярдап атабыз, айткандай эле. Биз азыр Уста деген базарга келип отурабыз. Каякта жайгашкан десеңер, Некрасова көчө, Льва Толстого деген көчө бар кесилишинде. Маңдайында Баткен базар, Жаңыбай Самсысы деген жер экен. Көп кишилер билет болуш керек биякта. Асаналиева 16 деп айтышты, бияктын дарегин, так дареги. Азыр ошол дронду учуруп дагы кесилишин көрсөтөбүз. Дарегин тагыраак дарегин көрсөтөбүз. Ушул базардын ичинен силерге азыр ушул тамчылатып суарма боюнча болгон жабдыктар канча сом турат, каяктыкы, бүт толук маалыматын бергенге аракет кылабыз. Азыр биз ошо контейнерлердин ичине кирип, саткан кишилер менен таанышып, силерге маалымат бере берели. Жүрүңүздөр. Саламатсыздарбы, Рима эже? Кандайсыздар? Жакшы, саламатчылык шүгүр. Ишиңиз болуп атабы, жакшы эле? Шүгүр. Аллахтын каалоосу менен болуп жатат. Тамчылатып суарма боюнча материал даярдап аттык эле. Интернет булактарынан телефондорду карап сиздерге чыктык. Анан ошо сиз ушу контейнерде тамчылатып суарма системасына жабдыктарды, тетиктерди сатат экенсиз. Ошо жөнүндө бизге маалымат берип коесуз да. Макул. Азыр биздин каналдын көрүүчүлөрү менен биздин канал ошо AgriLife KG деп аталат. Атайын дыйкандарга жардам болсун, анан айыл чарба өнүктүрүү максатында жаралган YouTube канал да. Биздин ошо көрүүчүлөр менен таанышып, анан учурашып койсоңуз. Саламатсыздарбы, урматтуу дыйкандар, кош келиңиздер. Менин атым Рима болот, Уста базарында иштейм. Рима эже, жакшы. Мен сизге алгачкы суроом бар. Өзүңүз ушу канча жыл болду ушундай сантехника жабдыктар деле бар экен, тамчылатып суарма деле бар экен. Канча жыл болду ушул иште? 15 жылдан бери иштеп келатам. Ушул сантехника боюнча башында дыйкан Баткен базарында иштеп келгем. 3 жылдан бери ушул базарга иштейм. Бул негизи өзү базар негизи жакында эле ачылган базар окшойт, э? Жакында эле ачылган эмес, көп эле болду, бирок азыр жаңы немеге кирип кетти да. Көчүп алыңар бияка. Ооба, жакшы өнүктүрүлүп баштады. Анан ошондо сиз тамчылатып суарма системасын сатып аткан убактыңыз канча болду? Көп эле болуп калды? Ооба, Баткенде баягы иштеп жүргөндө эле болгон. Просто ал убакта элдердин түшүнүгү кичине азыраак болчу да. Бунун канчалык экономдуу болорун, канчалык түйшүктү жеңилтерин, көп пайда жактары көп да бул тамчылатып суарган. Ошо азыр элдин көбү түшүнүп баштады. Оптом алгандан тышкары деле чоң гектар жерден тышкары деле кичинекей огородуна деле ушуреке тамчылатып суарганга өтүп алышты да. Анткени ото чөп болбойт экен, курт кумурска түшпөйт экен, өз убагында суу ичет экен. Аябай жеңил жактары көп да. Бир гана плюстары бар, бир гана плюс тамчылатып суарма боюнча плюстар бар. Суу да экономдуу болот. Ошондо жылдан жылга ушундай кардарлар көбөйүп атат да. Ооба, жакшы.
Силер кайсы мамлекеттин производители, кайсы мамлекеттики ошо тамчылатуу суарма? Көбүнчө бул Турциянын товарлары келет да. Турецкийлер анткени майда чуданы көп келе элек Кытайдан, Россиядан келе элек. Анан Турция мындай майда жабдыктардын баарын чыгарат. Могу ленталар в основном Россиядан келет, Ирандан келет. Мындай эшикте турган турбалар биздин Кыргызстандан эле чыгат. Рима эже, эми азыр биздин көрүүчүлөрүбүзгө түшүнүктүү болуш үчүн башынан эле чекесинен баштай берели. Биринчи ушул негизи тамчылатып сугарма системасын толук ушул жерден алып кетсе болобу же кээ бир эле нерселерди алса болобу бияктан? Жок, бир эле ушул жерден алып кетсе болот. Бул кээ бирөө арыктан суунусын неметет да, сордуртуп алып туруп анан капельнигага кошушат. Андай болгон учурда деген насосту башка жерден алат. Насостон эле мен сатып аткан турбаларга келип кошулат. Ал турбалар бул контейнердин аркасында чоң турбалар менен сордуртуп алат. Сордуртуп алгандан кийин эле чоң емкостко келип коюлат. Емкост бул кошуна балам сатат. Емкосттон кийин эле кайра мен сатып аткан товарга келип токтолот. Ал жерден основной могу жерде фильтрде туруп атпайбы? Бул фильтрде бул жерде мен кичинекей размерлерин коюп койгом. Элдер түшүнүктүү болуш үчүнчү. Мунун баардык чоң размерлери болот. Емкостко жараша. Ошолордун баары бар. Ошо емкосттон өтөт, емкосттон фильтрге чыпкаланы өтүп, анан кийин огородторго кетет. Ал чыпкаланбаса, бул капельный лентанын могу жерде могу ар бир тешиктери бар. Ал жерден бир нерселер тыгылып калышы мүмкүн да. Анан же болбосо бул жерден деле булардын тешиктери аябай мелкий болот. Что жанакы жер жаңы отурускандарды жарып өтүп кетпеш үчүнчү. Анан ошон үчүн сөзсүз фильтр коюлуш керек. Фильтрден кийин кайра момундай чоң емкостторго, турбага келип өтөт. Бул магистральный труба деп коет да? Турбаларга өтөт. Анан турбаларга өткөндөн кийин кайра ушундай болуп, бул көбүнчө клубникага, малинага, помидор бадыраңдарга кетет. Бул капельный лента деп коет да. Капельный ленталардын каждый 10 сантиметр, 20 сантиметр, 30 сантиметр тешиктерине ар кандай жайгашкан болот. Ар ким ар кандайынан алат. Культурасына жараша. Ал эми бактарга болсо мындай катуу турбалар кетет. Бул эшиктин алдында турат. Анан кайра бул бактарга кетет деп атам го, көбүнчөчү. Бактар өзүнчө 2 метр, 3 метрде жайгашат. Жайгашканда бул ар кандай момундай фитингтер менен коюлат. Фитингтер сайлат да. Бул фитингтердин дагы ар кандай түрлөрү болот. Бул бактарга кетсе, бул жанагы кичинекей малина, кустилерге кетет да. Ушул эле учурда бул капельныйдын момундай түрлөрү болот. Саатына 2 литр тамчылайт, саатына 16 литр тамчылайт, саатына 18 литр тамчылайт. Ушундай түрлөрү болот да. Ал өзүнүн немесине жараша алат. Рима эже, келбейсизби? Кыскача айтканда, урматтуу көрүүчүлөр, мынакей тамчылатып сугарма системасы эмнеден башталат? Ошол насостон башталат. Ошол насосту деле бул базардан таап алып келсеңер, жанда кошунаңыз сатат деп атасыз. Андан кийин ошо емкость бар экен. Емкостти кээбилер бассейн түрүндө кылып атышат. Анан өзүлөрү жасайт да. Эгер емкость бачок түрүндө керек болсо, ал деле бар кошуналарыңыздарда. Ошол эле кошуналарда бар экен ушул базардын ичинде. Андан кийинки системасы ошо бүт бар экен Рима эжебизде. Эми Рима эже, келбейсизби? Биз азыр чекесинен баштай берели. Биздин көрүүчүлөргө эң негизгиси баасы керек. Ошо бааларын айта кетели. Ар бир ушул тетиктерин баасын айтып, чекесинен баштай берели. 40 диаметр магистральный турба ушул. Бул биз 50 сомдон жогору сатабыз да, мунун баасы метри. 1 метри 50 сом. Магистральный турбанын магистральный труба 50 сому. Ой. Жогору. Магистральный труба метри 50 сомдон жогору. Ушул экен, Мындан башка дагы барбы магистральный труба? Мындан эгер гектары жогорак болсо 50-чү, 63-чүнү ал тиги аркасында турат. Анткени деген могу жерде кран коюлганда, мунун ичиндеги турба суу могу жерде көргөзүлүп турат го. Кенен өтүп туруш керек да. Эгер мындан кичинекейди тагып койсо, бул жерде суу кенен өтпөй калат да, бул
кран келип такалып калат. Ошон үчүн ушу 40тан өйдөкү диаметрдеги турбаны коюш керек. Магистраль турбага 40тан жогору болгону жакшы коюш керек да. Уштайсыз. 40-чы основнойдон кеткенден кийин бул турба келип коюлат. Бул турба 20 сомдон жогору. 1 метр. Анан мунун каждый бактын өзүнүн канча расстоянияда тигилгенине жараша бул капелкаларды тешип туруп анан коет да. Булардын баасын анан кийин айта кетебиз. Азыр турбалар боюнча толук маалымат айтып Бул 20 сом дедим. Мынакей урматтуу дыйкандар, бул жерде ушул контейнердин аркасында 50-лүктөрдөн өйдө бар экен. 50-лүктөрү да канчалыктар болот дейсиз? 63, 75, 90, 100 болот. Эми бул жанагы силер айтып атпайсыңарбы? Турбалар тагылгандан кийин, ленталар тагылгандан ичине суу кенен өтүш үчүн ошон үчүн канчалык жогору болсо ошончо жакшы. Бул жерде дыйкандар өздөрү деле билишет. Суу мындай шар келиши үчүн биринчи чоңдон баштап туруп анан кичирейтип өтөт да. Ошондо напор күчтүү болот. Дароо эле бир эле немени тагып койсо ошо напордон адашышат. 50-лүгү канча? 80 сом. 1 метри 50-лүктүкү 80 сом экен. 63-түкү? 120 сом. 163, 120 сом. Анан кийин кете берет. Кете берет, ошон жогорулуп кете берет экен. Бирок бүт бар сизде. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бияктан көрүп алсаңыздар болот. Эсире тартып коюңуз. Жана эшикте основной турбалардан өткөндөн кийин ушундай капельный ленталар бул метражный сатылат да бул жердечи. Бул жерде көргөзүп өттүк го. Основной крандан өткөндөн кийин капельный ленталар өтөт деп. Бул эми 1 гектарына 60 миңден өйдө кетип калат да. Грубо минимальный эсептегенде акчасы. А так жакшы качественныйларды койсо 200 миңдей акча кирип кетет 1 гектарга. Минимальный эсептегенде бир 60-70 миң сомдун тегереги кетет. 1 гектарга дегенде бул жанагы кайсы культураны алганда? Капельный лентаны клубниканы да коелу, мисалы клубника кетет асын, же болбосо малина кетет. Азыр көбүнчөсү малина менен клубникага басым жасап атырган учурлар да. Расходдор бирдей эле окшош эле. Экөөнүкү бирдей эле болот. Анткени клубника, малина экөө окшош. Только могу жердеги 10-15 сантиметр деп атпайсызбы? 20 сантиметр, 30 сантиметр ушу жерден эле айырмалап алышат. А так баасы бирдей эле болот. Бул метражный саткан биякта да көбүнчө. Римажа кой турсуңуз, кой турсуңуз. Мынакей. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул лентанын бул аралыктагы 20 сантиметр аралыктагылар канча сомдон ушу 1 метри? Метражный ар кандай сатабыз, эми аз количествода 5 сомдон деле сатып коебуз. Рулондоп бергенде 3 сомдон сатабыз, 3 сом 20 тиенден сатабыз. Бул метражный болгондо түшүү оор болуп калат. Биздин эмгекти дагы сатуучулар акча табалы дейбиз да. Ошон үчүн кымбатыраак сатып калабыз. Бул жерде ар кандай сантиметрдин баарын ачып коебуз. 10, 15, 20, 30 сантиметр. Ар кандай немелер, клиенттер өздөрү келип каалаганын алышат. Эми баары эле 3000 километрди ала беришпейт да, 3 километрди же анча көп километрди алышпайт. Кичинекей огородуна асастан ала беришет. Чакан жерге деле өлчөп алып алышат экен да. Ошондо 1 метри розницу болуп калганда 5 сомдон болот. 5 сомдон сатабыз. Анан көбүрөөк алып калса, андан азыраак сатабыз эми. 3 сом деп. Азыр мен 3 сом деп айтып койсом, клиенттерге 3 сом деп айткансың деп чырлашы мүмкүн да. 3 сом ал оптом алганда. Ал рулонун тияктан көргөсөм, азыр бул метражный 5 сом деп туралы анан клиенттер менен сүйлөшкөнүбүзгө жараша. Мисалы азыр кирип келатканда бул мүшөктөр турбайбы? Бул мүшөктөрдүн акчасын төлөп алып коюшкан. Ушун даярдап коюп кетсиң. Анан бир күн эрте акчасын төлөп кетишет. 200-250 миң сом төлөп кетишет да. Алган объемуна жараша. Анан биз ушинтип даярдап коебуз. Анан эже даярбы дегенден кийин алып кете беришет. Эже бир суроо пайда болуп калды да. Мисалы үчүн силер даярдап койбодуңарбы азыр? Силерге мындай төлөгөндө азыр бир гана наличный аласыңарбы же жанагындай электронный? Ооба, электронный деле ала беребиз, наличный деле ала беребиз. Телефон менен эле заказ кылып койсо болот экен да? Болот. Урматтуу көрүүчүлөр, биз деген телефондорду жазып коебуз. Дарегиңиздерди беребиз да, телефондоруңузду беребиз. WhatsApp ошо через телефон эле заказ кылсаңыздар болот экен, предоплатасын кылсаңыздар болот экен. Мына ушинтип даярдап коюп коюшат экен мүшөктөргө. Көбүнчө могу ушул фирма менен иштейбиз да. Бул эмне кайсы фирма? Арангүл деп.
Бул түрк экен, ошондой. Түрктөр экен. Мисалы бул жерде уже башка өкө турецкий, бунун баасы кымбатыраак болуп кетет 7 сомдон. А бул болсо Россияныкы. Бул жерде 1500 метр болсо, буларда деген 2,5 метр, 3000 метрден болот да бир алганда. Булар рулондоп сатканда жанакы айтып аткан 3 сомдук дегендер ушулар. Оптон мынакей 3 сомдуктар ушулар экен. Тактап коюш керек экен да ушунда. Ушул эле учурда булар фильтрлер дагы бөлүнөт да. Бул сеточный дейт, ичинде сетка менен болот. Бул основной жана жерден сордуртуп алган учурларда болот да, давлениясы асыраактуу жерлерге коюлат. А бул диск ичинде майда дисктер менен бөлүнөт. Напор күчтүү болсо сетканы жарып кетет. Ошон үчүн бул дистини коюшат. Бул аябай майда тазалайт да. Эчтеке мындай немеси жок, тазалайт. Ошондо мынакей сеточный фильтр канча сом турат? Бул эми 700 сомдон өйдө турат. Мен бир бааны айта албайм, анткени булар 20, 25, 32, 40, 50 деп диаметрине жараша баалар кетет. Бул деле ошондой диаметрине жараша кетет. Азыр колуңузда кармап турганыңыз канча? Бул 1800 сомдон сатабыз. Дисковый. Дисковый. Жанагы давлениясы күчтүү, сетканы айырып кетпеш үчүн ушундай 1500 баасы. 1800. 1800 баасы. Анан булар деле диаметрине жараша коюлат бааларычы. Кичинекейди алам, меники кичике десе кичинекей диаметр бере беребиз. Ушул эле нерсе жанагы основной турба деп атпайбызбы? Ошол турбалар менен мындай келип кошулат да. Бул мындай келип кошулат. Анан бияка жана эчтеги турбалар кетет. Турба аркылуу тазаланып, кайра ушул эле учурда биякта дагы ошону алдыгы фильтрге мунун аталышы эмне? Деп койдум. Фитинг деп эле аталат. Бул жана эчтеги турбанын кайсы диаметр алса, ошо диаметрге жараша беребиз. Мунун баасы канча? Бул 50 экен. 50, 250 сом, 200 сом, 150 сом деп өзүнүн диаметрине жараша кете берет да. 50-лүктөрдүн 250 сом экен, обязательно кран коюшат ошо келаткан жергечи. Кран, через кран аркылуу кийин фильтрин тазалашат. Булар 500 сомдон жогору, 800 сом, ар кандай өз эле диаметрине. Мисалы тиякта 100-дүктү алам десе, ал 8,5 сом болуп кетет. 100-дүктө бар экен. Урматтуу көрсөтө бурчта полиэтиленде турган. Алар ар бир диаметри чоңойгон сайын баасы да чоңое берет. Телефондоруңар жазып коебуз, анан баасын тактап алышат да, меники мынча диаметр. Илгери темир менен өткөрүшчү да. Азыр темир менен өтпөй калды. Анткени бул чирийт деп калды биринчиден. Экинчиден мунун диаметри менен тигинин диаметри совпадать этпей калды. Бүт баары буга өтүп кетишти. Чирибейт. Стандарттар биякта башка стандарттар экен. Чирибейт, анан бул жеңил. Бышык дагы баягы каткандан кийин суу чыкпай калат экен да. Темир замандан бүтүп эми мындай пластмассовый заманга келтиребиз да. Темир эми бул питьевойго да кете берет. Мурун питьевойго кетирчи, азыр питьевойго темирди да кошпой калышты. Темирди да кошпой калышты, Капельный деген аябай сонун экен да. Баары текши суу ичет экен. Текши убакытты коротпойт экен. Анан дагы балдарды өзүбүз чоң кишилер кылбаган нерсени баягы кичике балдарды кыл дей беребиз го. Баары ото чөптү, ото тигини сугар, суу шлангини бияка чышта, шлангини тияка чышта депчи. Анан кичинекей балам айтып атпайсызбы, мына от жакпай калдык деп, кышында от жагабыз го. Эми жыргадыңыз, кыйратасыңар, эми агоротуңар башталат да деп аябай кейигендечи. Анан жолдошум айтып атпаймбы, агоротко капельный кылып койчу, бул аябай көңүлүнө тийсе керек да. Анан капельный койгондон кийин жыргап эле калдык. Баягы өз убагында бар сууну бир калпта ичет экен. Шлангини бияка чышта деп кечинде ачып коет, бир убакта жаап коебуз. Ото чөп, отомой жок, сонун окат экен. Сиз ошондо өзүңүз дагы колдонуп атасызбы капельный решение? Биздин агоротто 27 багыбыз бар. Андан тышкары клубника, майда чүйдө малиналар бар. Бүт ушу менен неметилген да. Өзүңүз эле жасагансыз? Жолдошум жасаган. Жолдошуңуз жасап, Бүт баары ошол жерден алып эле өзүңүздүн товарыңыздар менен чогултуп үйдөн колдонуп атасыз. Ошол канча жылдан бери колдонуп атасыз уже? 3 жылдан ашып калды го. Жыргап калдыңарбы? Ой, сонун газондорго да жанакы момдайлар менен чачылат да. Мисалы ар бир бактын ортосуна бир капельнийлерди койдук да, мындайчы. Ортосуна мындайды коюлуп кеткен. Бул
баягы газонду кырккан учурда өзү кирип кетет. Анан кыркпаган учурда бул сугарып атканда бул өтө чыгып туруп давление менен чачат. Чачат жана фонтан кылып чачканда экен да. Чачат, кайра кирип кетет. Өзүнүн объемуна жараша бул 3 метр, 5 метр, 7 метр деп чачкан. Анан мындай круг алганда чоң эле чачып калат да. Анан баягы газонду кыркаарда өсө ылдый кирип кеткенде газонду кыркып коюшат. Сонун окат да эми. Могу канча ушунар? 230. 230 да, фонтан кылып чачканда экен. Канча метрге чачып атат бул? Бул жерде жасылуу болот 17, 15, 10 деп ошого жараша алыш керек да. Эми кээ бирөө киши өтүп бараткан жерге чачтырбай нар жака чачтырат да. Газон жакачы мындай өзүнчө жолдордо болот го. Тиги жолдошум да бар, менде жок алчы. Андайлар менен да бар, алдар да сон деп атып чачат да. Ушундайлар да бар экен. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Рима эжеде бир гана тамчылап сугарма эмес, мындай башка сугарма жолдору деле бар экен, газон жана фонтан кылып чачкандар. Анан жана биз бияка келердин алдында бир кишинин номерин берип атпадыңыз беле? Компьютер менен сугарат деп. Ошо жөнүндө бир кыска маалымат берип кетесиңерби? Ал дагы аябай биз компьютерге кошуп алган эмеспиз да. Ошону барып көрөсүңөр, компьютерге кошкон дагы жакшы. Кургап кеткен учурда өзү баягы программасын киргизип коет, өзү чачат, сугарып коет. Кайра мисалы көлдө жүрүп калат да, 3 күн, 4 күн көлдө жүрүп калышы мүмкүн. Ошол учурда тияктан эле компьютерге киргизип баягы сугартып немесин басып койсо, сугарат. Кайра өзү курган учурда өчүп калат. Эми аны дагы барганда көргөзүп берет да, аябай жакшы окат да. Мынаса замандын өнүгүшү. Урматтуу көрүүчүлөр, тамчылатып сугарманын дагы компьютерге кошулган жолдору да бар экен. Эми ал жөнүндө дагы Кудай буйрса ошол телефондорун берсеңиз бир материал даярдап көрөлү. Эгер кызык болсо өзү барып коюп берет. Анан аябай жакшы да. Ошо деңгээлде дагы немесин алат да. Ошол киши силерден келип жабдыктарды, тетиктерди алып кетет да? Алып кетет. Көп жыл болду. Ооба, ошону иштешеси алып барып коюп берет. Кайра ошого жооп берет да. Ошонун сапатына жооп берет ал бала. Сону Морикинде дракол деп коет, тешкичтерчи, основной турбаны момундай кылып тешет да. Мунусун чыгарып алып тешет. Магистральный турбаны теше турган. Ошол канчадан эже ошол тешкичи? 250 сом. Момундай кылып тешет, тешкенден кийин момундай каждый крандарды коет. Бул өзүнүн могу кара турбанын, катуу турбанын теше турган диаметри 20 диаметр деп айтылат. Ал эми Морики лентаныкы башка диаметр болот. Элдер ушундан көп адашат да. Мунун драколун алып алышат, же мунун драколун алып алышат. Бул жерден ушу экөөнөн жаңылбаш керек. Могу 16 диаметр, Морики катуунуку 20 диаметр болот. Ушул менен тешип алгандан кийин основной кран кетет. Кеткенден кийин дагы бир драколубуз бар. Ал Морики турбаларды монтип теше турган нерсе да. Жана пластик катуу турбаны тешип бүтүнтүп чыгарып, ичиндеги жана тешилген неме калып калбаш үчүн Морики менен алып чыгат. Мунун баасы канча сом? Бул деле 250 сом. Ушул эле учурда муну жеңил варианттары бар. Жана сверло менен немеге шурпа-өргө салып алып туруп тешет да. Анын көбүнчө талааларда жүргөндө муну колдонбойт. Бул көп чоң талааларга колдонгондор батыраак жасайм десе ошондойн алган жакшы экен. Бул канча сом ушу шурпа-өргө тага турган? Бул кичине мындан 30-40 сом арзаныраак турат. Анан буларды айтып өттүм. Каждый өзүнүн неме тиккенине жараша алышат да. Канча литр сууга колдонуп, канча литр суу. Ушулардын бир штуктап албайт да, буларды кантип алышат? Бул штуктап албайт да, алар момундай бир немесинде 100дөн болот. Алар 100дөн алышпайт, 2000, 2500 штуктап алышат да. Ушу 100 штугу канча сом болот? 100 штук деп айтылбайт, бир штугун эле 7 сом, 6 сом, 5 сом деп немесине жараша айтабыз да. Ошонтип көбөйтүп коет экенсиңер да? Мисалы 6 сом десек, мындан 2,5 сом, 2,5 миң штук алганда эле көп штук кетет да. Биз бул жерде штугуна отурабыз, количествого отурабыз да. Эми бул культурага жараша, бул деле культурага жараша да булат. Ооба, капелица. Ушу канча сомдон канча сомго чейин ушулар? 5 сомдон 7 сомго чейин. 5 сомдон 7 сомго чейин. Мисалы үчүн клубниканыкы, клубун айткы. Ал клубникага бул эле колдонулат. Бул эле колдонулат, Лента. Буга эмне ошондо кайсы? Бул каждыйнын өзүнүн тешиги бар да. Бул бактарга эле колдонулат. Бактарга эле.
Клубникага эмне колдонот? Жөн эле тешиги. Бул өзүнүн тешиктери бар да. Жөн эле тешиктен эле суу ага береби? Өзүнүн тешиктерине эле саат. Кээ бирөө келишет. Мындай бул одноразовый да. Мен мындай деле алып туруп өзүм тешип коеюнчу депчи. Анан мен күлөм. Сен мындай суу өтүп бараткан жерде тешип койчу, суу кандай давлениеда чыгат экен. Ал топуракты эмес, сени деле жыртышы мүмкүн депчи. Анткени ал жыртылган нерсе аябай күч менен келет да, ошол жерде оюп жыртат. Тамырлары менен кошо алып кетип калышы мүмкүн. Анан бул жерде деген атайын жанакы күч давление менен ичинде сеткалар менен ойнойт дагы, суу майда жамгырдай болуп тешпей бүт деп быркылдап чыгат. Жамгырда эле бизде тешпейбейт го. Жөн эле суу кылып отурушат. Бул дагы ушундай атайын жасалган оокат да. Бул дагы атайын ушуну коюш керек. Ар ким өзү тешип, анан ал жер сугарыла берет дегенге болбойт да. Мисалы мынтип тешип койсо бул жерден суу аябай атып катуу чыгат. Бул менен чыкканда быйпылдап, майдалап. Ой, эми булар керектүү нерселерди. Биякта ошондо бунусу жок болсо, ичинде атайын сеткалар бар экен. Мунун өзүнүн тигиндей немеси бар. Мурун деген биз сугарганда монтип эле суу менен сугарганда жөн эле көлчүк кылып салчу эмес белек. Анан кийин ал сугаргандан кийин күн тийгенде топурак неме менен цемент кылып салчу эле го. Бул нерсе андай да кылбайт да. Андай кылбайт. Ошо кичинекейинде көп сугарчу эле. Жада калса биогумус бул. Ошерекиге алышат да, аны каждый шалпылдатып сугарып салганга да болбойт экен, и сууну кургак кылып койгонго да болбойт экен. Анын ичинде сөөлжан деген жашайт турбайбы? Анан ошерекиге бул атайын ушуну алып кетишет да. Буну алып кеткенде ал сууну аябай чоң кылып агыс ийбейт же кургак кылып салбайт. Бул бирдей калып да, сонун болуп майдаланып турат. Биогумус производство кылганга дагы, чөл жыландарга да алышат. Ушуну алышат, обязательно ушуну алышат, ушу лентанычы. Через ушу лента аркылуу ал жашап, өсүп, анан биогумусту чыгарып бүтүп, анан кайра элдерге сатып атпай пайдасыначы. Мынакей урматтуу көрсөтүү. Биогумус жасагандар деле ошол жерден лента алышат экен. Ушуну алып кетишет атайын. Бул баардык нерсеге сонун оокат экен. Рима эже, мындай бир суроом бар да. YouTube'тон тамчылатып сугарма боюнча көп материал көрүп чыктым. Элдер сурайт экен. Менин 1 гектар жериме клубникама канча сом кетет деген бир суроо көп экен да, ошондой актуальный. Ооба, 1 гектардыкын айтпадымбы? Минимальный 60-70 миң сом, максимальный 200 миң сом кетип калат 1 гектарга. Анан бул огородторго андай деле көп кетпейт. 6 соток, 5 сотоктарга ашып кетсе, грубо айтканда 5 миң, 6 миң сом кетет. Бакбанчыларгачы, мисалы үчүн алмаларга көп кетпейт. Булардын основной өстөрүнүн жана сууну насос-пасосторуна кетет да. Насосторго сууну сордуртуп келген. Буларга деген бул турбаны оптом 16 сом, 17 сомдон алышат. Мореке катып турган бир рулонда 100 метр болот. Анан өстөрү бул көп акча кетпейт да. Анан бактар деле баягы 3 метрден аралыктар болот да. Бул мындай дагы көп кетпейт. Бул бактарга жарабайт да, арзан болгону менен бул жарабайт. Анан бул эң жакшы жери бактардын ортосунда ото чөп болбойт да. Ушунусу менен да айрым жана суу менен кошо алып келбейт. Суу менен анан емкостторго жана дарыны дагы чачып атышпайбы? Бир жерине көп, бир жерине аз, кээ бирине чачылбай, емкостко кошуп койгондо эле ошол аркылуу дарыларды дагы сиңип ушу менен колдонуп кетишет да. Рима эже, ушул силерде көп жыл болуптур иштеп атканыңызга, ушундай капельный орошенияга жабдыктар сатып атканыңаргачы, ушундай дайыма постоянный клиенттериңер барбы? Алардын отзывдары кандай ушул сапаты боюнча? Ооба, мен аны берем. Ошереке боюнча анын койгондорун дагы барып көрүп кетесиңер. Көп элдерге беребиз, өздөрү дагы ошо менен эле алектен иштешет да. Жылда келгендер барбы, дыйкандар? Көбүнчө көлдөн келет. Көлдөн келишет. Көлдүктөр көп келишет, анткени көлдө өрүктөргө коебуз дейт. Карагат дагы аябай жакшы болуп атыптыр, карагаттарга коюшат. Алма бактар дагы мурун сакталыш кыйын болуп калбады беле, азыр сакталыш да ошончолук жакшы болуп, элдин баары ушул немеге басым жасап кетишти. Тамчылатып сугармага ол эметип атышат да, жакындап атышат. Так, эң
сезону канча ушул? Сезону кайсы убакыт болуп калат ушул сатып аткан мал? Бул азыр ушул майдын, июндун аягы, июндун башы менен токтойт. Кайсы убакытта башталат? Бул мартта башталат. Март күн жылыган жылы электе эле башталып баштайт да. Ошол убактан биз азыр аяктап баратабыз. Анан кайра августка жеткенде биз клуниканын кайра повторно немеси болот го. Ошол учурда дагы биздин сезон болот. Биздин сантехника деле сезон менен сатылат да. Көбүнчө азыр биздин ушу тамчылатма боюнча марттан июндун башына чейин биздин сезон десек болот. Элдер ушуга көп басым алышат, келип алышат, кайра жетпей калды деп кайра келип алышат ушундай. Бирок мисалы үчүн марттан баштап июнга чейин эле сатпайсыңар, кышында деле сата бересиз. Сата беребиз. Кээ бирөөлөр кышкысын деле даярдап коюшат. Бирок биз кыргыздар кандайбыз? Көмүр керек болгон учурда алабыз го. Бул деле ушул керек болгон учурда чуркап келип алышат. Мен суаргым келбейт, баягыны ала калайынчы, мынтип калайынчы. Элдин баары ушуга өттү деп атпайбынбы? Кышында даярдык көрсө деле келип силерден соода кыла берсе болот да. Кышында деле иштей берсе. Болот. Бул жана бүт баарын тең немелерби жанагы расадалар бул өсүп чыккандан кийинкилерге түшүндүрдүк го жаначы. Талаага карап. Бул болсо жана уруктан башталат да. Уруктарды жана парниктерге отургусу алып туруп көчөт өстүргөндөргө ушулар колдонулат да. Биринчи мореки основной 15-20 турба менен келет. Келгенден кийин бул буга туруп туташат. Могу кичинекей турбачы, микро турба. Турган туташкандан кийин ар бир мындай өзүнүн майда кыбыраган трайниги бар, крестовинасы бар, мындай муфтасы бар. Ошондой менен өтүп келатып, мисалы эгерде мунун ортосуна кошо турган болсо, могу жерде мындайлар бар да, бул кесип туруп, бул экөөнү туташтырып кошот да. Мындай кылып туташтырып кошот. Эгер жок мындай туташпай турган болсо, мындай немелери бар. Мисалы муну деген мореки кичинекей трайниги менен кошот. Трайникти кесип туруп, анан кайра буну бияка сайып коет. Турбагачы. Бул турба менен өтө берет. Бул жанагы ар кайсы жака сууну пышылдатып чачып берет. Жанагы уруктарга деген жаңы көчөт отурусканда деген аябай дегендей суу кылып койсо алар бачым эле бойлоруна чыгып немесин жоготуп ийет да. Ошон үчүн ушундай менен сугарат. Же болбосо мындай кыскараак муну менен сугарат. Бул айда майдалап туман сыяктуу чачып берет. Ошондо тиги боюна чыгып кетпейт, өзүнүн формасында семиз болуп чыгып өсүп берет да. Керектүү болуп туруп. Атайын механизм бар экен да, жана. Мондай турба менен немелер основной эле бул основной турба эле кошуп коет, анан бул өзү ичке да. Могу жерде майда фильтрациясы бар, өзү ушу менен бул суу мындай тамчылап калбашы үчүн майда туман кылып чачып берет. Сууга тамчылабайт, туман сыяктуу гана нымдашып турат да. Ошондо жанагы көчөт өстүргөндөр, жаңы уруктан көчөт өстүргөндөр ушу менен колдонушат. Парниктерге атайын фонтан түрүндө чачкан механизм ушундай чачкандар бар экен. Булар канча? Булардыкы бул 200 сом, буларды деген 20 сом, мореки кичинекейлер 5 сом, 20 сом ар кайсы формасына жараша да. Мындай лентасы штукасында 20 сом метр. Метр 20 сом, Эми бул парниктерге кичине эле алышат да. Ооба, кичине эле алышат. Теплицаларга деле. Теплицаларга алышат. Туманник деп коет. Мына урматтуу дыйкандар, Рима эженин жанындагы эле контейнерде бар экен, емкосттар. 40 литрден өйдө экен, 40 литрден өйдө, анан баалары дагы 500 сомдон өйдө экен да. Мынакей мындай жанындагы эле контейнер, мындай емкосттар бар экен, көрүп алыңыздар. Бул Уста базарына киргенде эле Рима эжеге кирдик, андан кийин жанагы емкост, жана бактарды саткан жерин да көрсөттүк. Бир где-то 50-60 метр баскандан кийин эле ушул оң жагында насос саткан жер бар экен. Биз толук тамчылатма суарма боюнча толук ушул жерден алып кетесиңер дебедикпи? Ошо Рима эжеде болгон ошо насостор жок экен. Мынакей ушул насос контейнерине келдик. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Кандайсыздар? Атыңыз ким эже? Жакшы, атым Жазгүл. Жазгүл айым.
Сиз ушул жерде насос сатат экенсиз да? Тамчылатып суарма боюнча. Ушул тамчылатып суарма боюнча насостордун производствосун, анан бааларын айтып кетесиңерби? Бул насостор болсо, баалары 3,5 миңден башталат, мощностуна жараша да. 370 ваттан 1100-2 киловаттка чейин кетет да мощносттары. Ошол смотря кандай жерге коет. Скважинага койсо, мондай крокодилдер кетет. Анан вакуумга коёсо, жанагындай центральный водопроводко могул вакуумный насос деп коет, ушулар коюлат. Ушул канча сом дедиңер? Булар 3,5 миңден башталат. Самый максимальный многулар 10 миң сом, эң күчтүүлөрү. Мощностуна жараша да, ошо литраж минуту көбүрөөк чыгарат да. Ошонусунан айырмаланат, фирмалар айырмаланат. Эң жакшысы ошо Шимге фирмалар оригинал болот да. Кайсы мамлекеттик болот ушул фирма? Булар эми Кытай фабричный да. Фабричный. Биздин кардарлар алып атабы, көп алып атабы? Ооба, эң көп алгандар ушул азыр основной вакуумда. Үстүнкү булар болсо крокодил насостор, булар 3800дөн башталат. Тоже многулар 11,5 миңге чейин эң күчтүүлөрү. Анан могу Шимген бири бар. Тоже. Алар болсо 8 миң сомдон. Тамчылатып суарма деп эле алып кетчү. Азыр көбүнчө ошо капельный, ошондой капельный орошениеге алып атышат, э? Ооба. Дагы эмне толуктап кете аласыз? Ал баалары ошо производство эмесине жараша дедиңер, э? Ооба. Күчүнө жараша. Күчүнө жараша ошо баалары бөлүнөт. Анан фирмалары дагы ошо бөлүнөт. Көп фирмалар бар. Эми любой фирмалардын насосун эме ушундай керек эле десе таап бере алабыз да. Жазгүл айым, силер канчадан канчага чейин иштейсиңер? Анан выходной күндөрүңөр барбы? Азыр выходной күндөрү жок, каждый күн эле эртең менен 9тан кечки 7ге чейин иштейбиз. 7ге чейин. Номериңизди, телефон номериңерди берип коесуңарбы бизге? Хорошо. Биз экранын астына жазып коелу. Биздин ошол көрүүчүлөр сиздердин кардарыңар болуп калат. Чалып, мындай консультация алып, жооп бересиздер, э? Ооба. Андан тышкары мынакей урматтуу көрүүчүлөр, биякта көп нерселер бар экен. Эми биз азыр ушул насос тууралуу эле сизге материал тартып атабыз. Мынакей биз оператор көрсөтүп койсоңуз эмнелер бар экен. Ооба, электроинструменттер. Электроинструменттер, строительный эмнелер бар экен, көп. Эми айыл чарбага деле өтөлөт да булар. Ооба. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу дыйкандар, тамчылатып сугарма системасын ушул жерден тапсаңыздар болот. Мынакей Рима эженин номерлерин азыр экранын астына жазып коебуз, описанияга да жазып коебуз. Чаласыңар, сурайсыңар. Мен азыр Рима эжеге бир-эки суроо берейин, ошо менен жыйынтыктайлы. Рима эже, ошондо силер кайсы малда иштейсиңер? Мисалы үчүн ачада ачыласыңар, ачада жабыласыңар? Могу жайкы сезон башталгандан бери биз понедельник иштеп калдык. Мурун понедельник выходной болчу кыштын күнү. Кыштын күндөрү понедельник бизге выходной берет да. А жайдын күнү выходной жок. Эртең мененки 9тан кечки 7ге чейин. Күн узарганына байланыштуу 7-8ге чейин иштеп калдык. А так күн кыска учурда 5ге чейин эле иштейбиз. Ошол убакта жетишип калыңыздар. График режим угуп атасыздар. Анан ушул жайгашкан жерин айтып бересиңер, кандай кайсы жерде жайгашкан? Бул Лев Толстой, биздин аркабыз Лев Толстой. А биягы болсо Некрасова көчөсү. Бияк Чапаева көчөсү. Чапаева жагынан да кирсек болот, Некрасова жагынан да кирсек болот, Лев Толстой жагынан да кирсек болот. Үч жагында тең эшик ачык болот. Телефон жазып коебуз дебедикпи? Ошо телефондор менен чалып, сизден консультация алып, мындай болжолдоп суроолорду бере берсе болот да, э? Болот. Мисалы канча сотка, канча немеге кандай кылып өстүрөбүз, кайсы мисалы бак тиккенбиз же клубника тиккенбиз десе эсептеп да бере алабыз. Канчага канча кетет, кандай кылса туура болот, ага дагы жооп бере алабыз. Консультация бересиңер, э? Рахмат, Рима эже. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Дыйкандар ушу көрүп алды. Эми сиздердин кардарыңыз көбөйөт деп ойлойбуз. Ошол өзүңүздүн дагы бир эгер кеңештериңиз болсо айтып койсоңуз, дыйкандарга эмне кеңеш айта аласыз? Мен айтмакчымын, баарыңарды ошо жашоо, турмуш жаңы неме техника өсүп, техника өнүгүп келатканына байланыштуу капельныйга өтүп алса өтө эле жеңилдик да. Баягы илгеркидей болуп сугарып, ото чөп өсүп кетип, кайра аны жуулуп, анан бир жери суу ичип, бир жери суу ичпей калбай, бул аябай жакшы нерсе да. Баардыгы тегиз, тегиши суу ичет, ото чөп деген болбойт ошол эле учурда. Жакшы нерсе да. Бул өзүбүздүн башыбыздан, өзүбүздүн агыротубуздан кичинекей болсо дагы
көрдүк, аябай жакшы. Ошонун негизинде бизде дагы огородубуз жапжашыл, түшүм жакшы десек болот. Өзүңүздүн опытуңуз менен айтып атасыз, Ооба. Эми могу баалар боюнча силер айтып кетесиңер, мисалы үчүн жылда мындай обновлениялар болуп турат да, жаңы нерселер келип турат. Ооба, мисалы булар улам өзгөрүп турат экен да. Биз өзүбүз деле алып жетишпей калабыз. Бир жагынан былтыркыны сатып аталык десек, быйыл жаңы өзгөрүү, жаңы кошумчалар болуп турат экен. Былтыркыдан быйылкыга өзгөрүп турат экен. Даже биз эшикте кара турбалар сыйроо жок болгон учурда анын баасын да көтөрүп коюшат. Биз болгон эле сатучубуз. Ошол основной нерселерден алабыз, сатабыз. Сатканда 1 сом, 50 тиын, 2 сом кошобуз. Эми ал объемго жараша да. Ушул эле мен айткан баалар эртең келип алып, сиз 5 сом деген, сиз 5 сомдон бериңиз деп чырлакей жок. Анткени улам баа өзгөрүп турат экен. Биздин жашыбыз деле өсүп аткандай, анын баасы деле өсө берет экен да. Бул деген биз өзүбүз чыгарбайбыз, чет мамлекеттен келип аткан нерселер, алар деле инфляция, андай мындай кризис дегенге жараша алар дагы ошол баасын контролдоп турушат да, баасын өзгөртүп турушат. Ошол урматтуу эми ар нерсе өз убагы менен экен. Баа кымбат, арзан болсо дагы мунун бир чыгынып коюп алса көп жыл жеңилдик да. Аябай эле жеңилдик. Ошол анда рахмат Рима эже. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей дарегин көрүп алдыңыздар. Телефондорду жазып коебуз. Суроолоруңар болсо бергиле. Рахмат, ишиңерге ийгилик. Ошо менен жыйынтыктайлы.